Бишкек шаарындагы Жукеев Пудовкин көчөсүнүн улантуу иштери башталды. Тагыраагы түштүк магистралдан баштап Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы Бозбөлтөк тоосуна барып такалмай болду. Быйылкы биринчи этап менен ушул жердеги Сухабатыр көчөсүндөгү каналга чейин барып, ал жерден каналдын үстүнөн алып өтүүчү көпүрө курулат. Ал эми калган иштер болсо эмдиги жылы аягына чыгаруу пландалууда. Бул демилге ушу курулуш компаниялар тарабынан көтөрүлгөн жана сүйлөшүүлөрдүн алкагында жергиликтүү биздин администрация, Октябрь администрациянын алкагында иш жүргүзүлүп туруп, мынакей 20 компаниянын акча каражаты менен иштер башталып атат. 240 миллион бул чоң акча каражат. Бул бир 70%-ын түзөт ушул жолдун баасын. Кийинки 30%-ын азыр биз жергиликтүү бюджеттен караганга даярбыз. Мурун айланып өтчүбүз, эми тетигинде ушу кенеде эмени ар жак менен айланып, пробкада туруп анан жетчүбүз. Азыр эми бул жол салынып калса, биз үчүн жакшы эле болуп калчу деп болот. Жукеев Пудовкин менен келатсак, мисалы тияна айланып кетчүбүз, бир айланып кетчүбүз. Эми Жукеев Пудовкин менен түз эле келе алабыз бека. Аябай эле жакын болот. Бул жактан курулгандан кийин көпүрө курулса, бүт өйдө жактагы көп кабат үйлөрдүн элдери түзмө-түз түшүп, андан кийин тыгындар көп болбойт. Асфальт заводубуз бар, өзүбүздүн карьерибиз бар, жол куруучу техника баары өзүбүздүкү. Биз Чайна Робот компаниясында субподрядта жүрдүк. Бишкек шаарында көп жолдорду салдык. Сапат жагынан кепилдигин беребиз. Бизде продукциябызга баары сертификат бар. Кепилдигин беребиз. 5 жылдык гарантия. 5 жылдын ичинде эсле бирдеме болсо биз кайра өзүбүздүн счеттан жасап беребиз. Мындай баткак таш жол менен курулуш техникалар гана жүрбөсө, бул жерде негизи автоунааларга ыңгайланышкан жол жок десе болчу. Бирок айланадагы ушу 20га чукул курулуш компанияларды үйлөрдү куруп жаткандыктан мэрияга жардам берүү жана биргеликте иштөө максатында каржылык жагындагы ойлонуп, ушу биргеликте иштөө демилгесин көтөрүп чыгышты. Курулуш компаниялары биригип ашар методу менен ушул жолду салып берели деп атабыз. Буга чейин Бишкек водоканал менен чогуу партнерство өйдө жакта скважиналарды куруп, чоң ошол суу түтүктөр тартылып келди да ошол курулуш компанияларынын жардамы менен. Мына Бишкек көрүп атасыңар, жакшы өсүп атат. Бул жол Бишкек мэриясы быйыл ишке ашыра турган долбоорлордун бирөө гана. Башкы максат шаардын түштүк магистралындагы жол кыймылын жеңилдетүү жана тыгындарды азайтуу. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.